Аймакты өнүктүрүү мамлекеттик саясаты, өлкөнү санариптештирүү, тышкы саясат. Мына ушул негизги багыттардагы иштерди президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынында белгиледи. Өзгөчө ирригациялык тармактарды кеңейтүү, калкты таза суу менен камсыздоо долбоорлорун ишке ашыруу, энергетика, транспорт жана байланыш тармактары, инвестициялык климатты жакшыртуу, өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатуу, соттук укуктук реформаны ишке ашыруу, коррупцияга каршы күрөшүү маселелерине токтолду. Белгиленген максаттарга жетүү үчүн өзүңүздөр билесиздер, региондорду өнүктүрүү деп 18 жылды жарыяладык. 19 жылды региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялап, ушунун үстүндө мына такай иштерди алып бардык. Андан сырткары соттук укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча жана коррупцияга күрөш боюнча иштерди такай көзөмөл менен жүргүзүп келдик. 2 жыл ичинде бир кыйла иштер болду. Президент врачтардын, мугалимдердин айлыгын, пенсиянын, жөлөк пулдун өлчөмү көбөйтүлгөнүн да айтып өттү. Эмгек акыны көбөйтүүнүн натыйжасында бийик тоолуу, алыскы аймактарга 700гө жакын үй бүлөлүк врачтар ишке тартылды. 2019 жылдын 1-октябрынан тартып баардык категориядагы мугалимдердин эмгек акысы 30%га жогорулатылды. Эмдиги жылга бул багытка 6 миллиард 900 миллион сом каралды. Кийинки кезек милиция кызматкерлеринде. 2020 жылдын башынан тартып ички иштер орган кызматкерлеринин өзгөчө жеке курамдагы кенже кызматкерлердин айлыгы мына 40%га бул да көтөрүлдү. 2 жылда аймактардагы участкалык инспекторлордун жана балдар менен иштөө инспекторлордун саны талапка ылайык көбөйтүлүп жатат. Бул участкалык милициянын жана балдар менен иштей турган инспекторлор санын көбөйтүү, бул ички иштер милициясынын борбордук жана областтык аппараттын эсебинен, кыскартуу эсебине мына болуп жатат. Эл өзүнүн чөнтөгүндө, өзүнүн маянасы аркылуу турмуштун, мындай бийликтин аракетин сезип туруш керек да. Эгер ошондой мындай түшүнүктүү, анан мындай санай турган нерселер жок болсо, анда ынаныш кыйын, далилдеш да кыйын болот да. Ошон үчүн ушундай бир жакшы тренддер башталып атат буюрса. Ал үчүн баягы коррупцияга күрөштү күчөтүш керек. Мамлекеттик бюджет толуп туруш керек. Өлкө башчысы жылдар бою көңүл бурулбай, унутта калган маданият тармагына колдоо көрсөтүлө баштаганына да токтолду. Совет доорунан бери ремонттоло элек, улуттук деген макамы бар 3 театралдык мекемени оңдоп түзөө иштери аткарылды. Улуттук филармония, опера жана балет театры, Ош драма театры капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Кыргыз драма театры ремонту жүрүп жатат. Орус драма театры тендери бүттү, бул да жакында башталат. Кийинки жылдары Корпоратив музейи жана Бабур атындагы театрды оңдоого мына каражат бөлүнөт. Мен өзүм ошо театрларга, филармонияга, музейди барып көрүп келдим. Чынында маданият ишмерлердин шарты жөнөкөй эмес, абдан мындай өзгөчө камкордукка муктаж экен. Буюрса маданият тармагына дагы кийинки жылы мына көңүлдү бурабыз бул тармакка дагы. Журналисттер бажы тармагындагы терс көрүнүштөр жөнүндө да суроо узатышты. Президент Жээнбеков алардын баарын жоюу үчүн бажы кызматы толук санариптештирилип жатканын айтты. 12 бажы өткөрмө пункттары санариптештирилди. 9 өткөрмө пунктуна жана 4 бажылык тариздөө жайына онлайн байкоо системасы киргизилди. Орнотулган видео камералардын жалпы саны 506 даана. Алардын ичинен 14 видео камера түндүк системасына кошулган. 2 жылда мен кубалап жүрүп, бардығын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардамы менен муну согундатып, атайлап буну киргизген эмес. Болбосо кылбай беле санариптештирүүнү мага чейин. Жасабайбы беле 28 жылда, жасабай беле 27 жылда. Бардыгы тең, мурун кандай болсо бардык президент ошондой болуп келген. Үчүн дегенде, ошол бажыны көзөмөлдөй турган органдар, ошол жетекчилер, президенттер өздөрү чогуу болгон схеманын үстүндө отурган, ошол киришкен эмес. Азыр менде бажыдабы, башка тармактабы, кашелеп капчы деген жок менде. Мен жокуна кызыктармын. Ошол үчүн санариптештирип жатабыз. Мына азыр Эркештам Кытайдан кирген. Эркештам Торгарт. Андан сырткары 4-6 жерге сканер коюлду. Көрүп атасың да. Буну да оңой киргизген жокпуз, күч менен киргиздик. Премьер артынан чуркап жүрүп, кубалап жүрүп, мына 3 жолу барып келди.
Торғартқа, Еркестамға барды. Мұрын мен барғам мына ахвалы білен премьер болып жүргенде. 2 жол барып келгенмін. Мына біздің мақсат осы тоқтаушы. Азыр мына 2 күнде, 2 саатта 2 күнде өткен жүк, атай қойып, ақша салып өткізбей жүк. Азыр сканер бар, кирет 5-10 минутта. Жақсы десе, ішіндегі жүктің барды көрінеді. Оша менен шығады. 5-6 камера қойылды. Камераға, Еркестамдағы, Торғартыдағы, мұрын ешкім білшімез, көрсімез. Мына мен көрем. Премьер өткенде көрдіңдер, кабинетінде тұрады. Әрбір жаран сайтқа көрсің, көресің, ашық бар айқын. Біз мына суны беріп отауызға. Тоқтоғылда су күніге қанша кірді, қанша кетті. Осындай қылып, Тамайжадан өткен машиналар, жүктердің барлығы тең, осындай қылып беріле баштайды. Мен бұға жеткіземіз. Журналисттердин суроолору өлкөнүн тышкы саясаты, алдыдагы парламенттик шайлоо, билим берүү системасын реформалоо, кадр саясаты, административдик аймактык реформалар, Бишкектеги экологиялык абал, аялдардын укугун коргоо, улуттук идеология, ЕЭП алкагындагы интеграция, мигранттардын укуктарын коргоо, кен казуу тармагындагы абал, суу ресурстарын колдонуу стратегиясы боюнча болду. Сөз эркиндигине байланыштуу да президенттин оюн угушту. Біздікінде еркіндік көп мемлекетте болбаса керек, мына салыстырып қарағанда да. Біздікінде еркіндік, мына қарап көрілдіш, кімде бар? Мына қалаған жазып отасыңар, қалағанды айтып отасыңар. Мына мен деле, мына айрықша, мен аппаратын деле, осымен тескей тұрған отделден деле, мына біреуіңе бірісі айтылды ба? Сен жазып отасың, мұндай қылып отасың, мұндай қыл деп. Айтылған жоқ та. Айтылған жоқ. Мына мен деле, мына басында білесіңер, президент болып шайланып келгенде 24 кежі мына әсел отырады, Отырбаевға. Талапкер болып жүргенде мен осы статья шыққан, ашық айтқанда, бұл радикальный исламны қолдайды, бұл радикальный экстремист деп шындай статья шыққан, шайлауына жамандап. Біз қабай қарайға жазған берген. Осы бергенде мен келгенде мен түсінемін аны. Түшініп, ал эми шайлоо мезгил болчу. Актаныш келгенден кийин мен кайра чакырып алдым дому. Эмне үчүн дегенде, массалык мал каражаттар эркин болуш керек. Мамлекет башчысы сөз эркиндиги бул жоопкерчилик экендигин айтып, эң башкысы баардыгыбыз президенттен журналистке чейин мыйзамды сыйлашыбыз керек деди. Бизде качан күчтүү парламент, күчтүү жаранды коом, күчтүү массалык мал каражаттар болгондо биз өнүгүү тез болот. Ошон үчүн мен ардайым массалык мал каражаттын эркиндигин коргоп келгем. Будандар да коргойм. Ога мен өзгөчө маани берем. Мына мен деле канча жатат, мен бирөөнү айткан жокмун, чыккан жокмун деп атасың деп. Мен аны баягы элдем үйрөнсүн, чын менен калпты айырмалагандай үйрөнөт да бара-бара. Биз табигый жол менен өнүгүшүбүз керек. Ошон үчүн буну коргоп атам. Бирок, урматтуу журналисттер, бул эркиндик дагы мындай абдан чоң жоопкерчиликте сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги абдан чоң жоопкерчилик. Эркиндик деле мына бул абдан чоң жоопкерчиликте, бирок аны сезе билген, аны ушу эркиндикти ар ким эле көтөрө биле албайт да. Буну көтөргөндө дагы, буну баалаганда билишибиз керек. Биз кандай заман жашадык, кандай заманга келдик, кандай мамлекет болдук дегенде дагы ойлонушубуз керек. Biz eң негизгиси ушу мыйзамдуулукту сактаганды үйрөнүшүбүз керек, мыйзамдуулукту. Биздин келечегибиз, мыйзамдуулукту сактасак, ким болбойлу? Президент болобу, журналист болобу сактасак, биз өнүгүү жакшы болобуз, келечегибиз дагы абдан жакшы болот. 2019 дүйнөдөгү сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстан 83-орунду ээледи. Эл аралык уюмдардын жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык өлкөбүз 15 кадамга алдыга жылган. Албетте, бул жакшы көрүнүш, чоң секирик десек болот. Мен сөз эркиндигин колдойм, мен сөз эркиндигин президент катары коргойм. Эч кысым болбойт. Мен муну кепил боло алам деген жакшы ойду айтты. Менин оюмча бул саясий эрк деп түшүнсөк болот. Президент тарабынан, бийлик бутактары тарабынан. Сөз эркиндиги чын эле биздин байлыгыбыз, демократиялык ыкма, алдыга жылуунун, тазалануунун чоң рычагы. Президент эл турмушун жакшыртууга багытталган аракеттерди коомчулукка жеткирүүдө журналисттер чоң жардам көрсөтүп жатканын айтып, аларга ыраазычылыгын билдирди.